لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis jana anın düşünürmösü. 22 hadis. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu aytat. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip aytыңызчы, eğer farz namazdardı oqsam, Ramazan ayında oruza qarmasam, adal nerselerdi adal dep, aram nerselerdi aram dep bilsem, jana bul ibadattarga qoşumça ibadattardı atqarbasam da, men beyişe kirembe dep surады. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oba dep жооп berdi. Muslim. Hadisten alıngan sabaklar. Birincisi, Peygamberimizge kelgen kişi al Nu'man ibn Ka'kal bolgon. Al ti alısqı Arap çöldöründe yaşagan Bedouin adamlardan ele. Anın Peygamberimizge bergen soroosunun maksatı bul tübölükкө turbagan düýnöge jetүү emes, jırgalı, tübölüktүү, çınıgı жашоо болгон бейишке жетүүнүн жолун сурап келген болчу. Экинчиси, Jabir ibn Abdullah ansarlardan болгон. Atası Abdullah radiyallahu anhu Uhud soğuşunda şahit bolgon. Anı Allah 5 minin sıylaganın Peygamberimiz balası Jabirdi köp jolu sүйүнчүлөгөн. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in janında жүрүp, ilimin algandygyn, Uhud'dan keyin Peygamberimiz menen soğuştan kalbagandygyn öz sözünde aytat. Bul hadisти жана башка көптөгөн hadisтерди бизге риваят кылып, Peygamberimizin sünnöттөрүн ömrünün akırına чейин Peygamberimizin meçitinde sabak berip kelgen. Allah aga ömür berip Medinada өткөн акыркы сахабалардан болгон. Üçüncü пайдасы, парыз намаздары бул күнүнө 5 маал окулган жана жүрөктү Аллахка арнап, жан дили менен Аллахтын алдында туруп, адамдын ички сырткы дүйнөсүнө азык жана ырахат болгон ибадаттардын негизгиси 7 асмандын үстүнөн бизге парыз болгон Аллах менен ыйык байланышуу, бул Аллахтын белеги, анын белегин калтырып болобу. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm алдында жан чыгып, Аллахтын алдына барар мөөнөттө бизге айткан насааты намаз, намаз деп өзүнүн дилинен чыккан сөзүн айтып кеткен. Жана да менин көзүмдү сүйүнткөн ал намаз деп Аллахка көп шүгүрлөрдү айткан. Түнү бою Аллахка ибадат кылып, намазда тургандыктан буттары шишип кеткен. Азанчысы Билал радияллаху анхуга: "О Билал, кана азанда айтчы, биз намаз менен жүрөгүбүздү эс алдыралы" деп намазды ырахат менен окуган. Аллах Таала өз элчиси жана сүйүктүүсү болгон Peygamberimizдің жүрөгүн намазга байлаган, жана да өз пенделерине намаз окууну буйруган. Аллах Таала намаз менен адамдын жашоосуна ийгилик, жан дүйнөсүнө азык жана ырахат алып келүүсүн убада кылды. Бирок кимде-ким намазын жөндөн жөн убагынан өткөрүп окубаса, же атайы уктап калып убагын өткөрүп жиберсе, анда анын кабырда жан чыдагыс азап күтүп турганын Пайгамбарыбыз мындай деп айткан: "Периштелер бир адамдын башын чоң оор таш менен жанчыганда, анын башы жанчылып, айлана тегерегине чачырап каттуу азапты тартканын көрдүм. Периште ал ташты кеткен жагынан алып келгенге чейин анын башы кайрадан өз ордуна келип, периштелер анын башын кайрадан жанчыйт. Ал ушинтип кыяматка чейин азабын тартып жата берет. Бул кандай адам экендигин сурасам, ал намазынан атайы уктап калган киши экенин айтышты. Ал киши сыяктуу намазды кечиктирүүдөн Аллах сактасын. Бирок мусулманмын деп коюп, канчалаган адамдар намазын кечиктирип эмес, такыр окубай жүрүүнүн көрүп билип жүрөбүз. Алар биздин бир туугандарыбыз же жакындарыбыз. Кана эми туугандарыбыз бул хадистин акыйкатын түшүнсө экен. Төртүнчү пайдасы, Рамазан айында орозо тутуу. Бул ай жоомарттыктын жана жакшылыктардын айы. Себеби бул айда Пайгамбарыбызга биринчи ирет кереметтүү Куран китебинен алгачкы аяттар түшкөн. Ал аяттар Пайгамбарыбыздын жүрөгүндө жанган нур болгон. Ал аяттар дүйнө караңгыга баткан зулумдук жана бутпарастык башкарган дүйнөнү тазалап, адилеттүүлүк жана жалгыз Аллахка сыйынууну алып келген негизги керемет болгон. Бул Аллахтын жакшылыгына ой жүгүртүп шүгүр кылып, Рамазан айында орозо кармайбыз. Бешинчи пайдасы, ислам дининдеги адал нерселерди адал деп, арам нерселерди арам деп билүү. Бул ишеним жана иш жүзүндө аткарыла турган маселелерден. Исламдагы арам нерселерди арам деп ишенип, андан кийин аларды аткаруудан алыс болуу керек.
Ал эми адал нерселердин адал экенине ишенип, андан кийин аткаруу керек. Мусулман адам дайыма ушул эки нерсе менен динди кармануусу керек: ишеним жана иш аракеттер. 6-чы пайдасы: эмнеге пайгамбарыбыз бул сахабага зекет жана ажылык ибадаттарын айтпады деген суроого аалымдар мындай деген жоопту айтышкан. Пайгамбарыбыз анын колунда зекетке жана ажылыкка дүйнөсү жетиштүү бай эместигин билген. Мына ошондуктан ага бул ибадаттарды айткан эмес. Аалымдар бул суроого экинчи жообунда мындай деп жооп берет: ислам дининдеги адал нерселерди адал деп ишенүүсү жана аны иш жүзүндө аткаруусуна зекет, ажылык, жакшылыкка үндөө жана жамандыктан тыюу иштерди да камтылып кетет. Үчүнчү жообунда пайгамбарыбыздын хадисинин башка равиятында исламдын 5 түркүгү айтылган жана кошумча ибадаттар деп нафил ибадаттар максат кылынганын айтышат. 7-чи пайдасы: адам кошумча нафил намаз жана нафил орозо ибадаттарын аткарбаса, ага күнөө болбойт, бирок көптөгөн жакшылыктардан куру калат жана Аллахтын сүйүүсүнө жете турган негизги себептерден алыс болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллах Таала айтты: кимде-ким менин сүйүктүү пенделериме душмандык кылса, мен ага согуш жарыялаймын. Менин пендем мен парт кылган буйруктарды аткаргандан кийин нафил ибадаттар менен мага жакындай берет. Ал ибадаттарын үзбөй аткара берсе, мен ага өз сүйүүмдү арнаймын. 8-чи пайдасы: ар бир адамдын негизги максаты түбөлүктүү бейиш жыргалына умтулуусу керек. Эмнеге Аллах Таала жана анын элчиси ар бир майда чүйдө иштерди да кылууда бейиштеги жыргалчылык менен сүйүнчүлөйт. Анткени адам өмүрүндө бейишти эңсеп, анын жыргалчылыгына ой жүгүртүп жүрсө, анда ал бул дүйнө азгыргына алданбайт. Дүйнө сыноосу да ага жеңил болот. Эгер бул дүйнөнүн жыргалчылыгын эңсеп, көздөгөн максаты бул дүйнө менен гана чектелсе, анда ал дүйнөгө жетери менен Аллахты эсинен чыгарат. Эгер бейиш менен сүйүнчүлөнсө, өтө алыска көз жетпегендей көрүнүп, Аллах сыйлыктары анын жүрөгүнө таасирин бере албайт. Себеби анын жүрөгү бул дүйнөгө байланып калган. Мына ошондуктан бул сахаба Нуъман ибн Ка'кал жана башка сахабалар пайгамбарыбыздан бул дүйнөгө жетүүнү эмес, бейиште аны менен бирге болууну жана Аллахтын ыраазылыгына жетүүнүн жолдорун сурашкан жана издешкен. Асмандын 1-чи кабатын изилдеп бүтпөгөн батыш аалымдары бул асман чексиз деген тыянакты чыгарып, адамдын илими чектүү экендигин айтып келишет. Бирок Аллах бейиштин кеңдигин 7 асман менен жердин кеңдигине барабар экенин мындай деп айтат: Роббиңердин кечиримине жана таква адамдар үчүн даярдап коюлган кеңдиги асмандар менен жердей болгон бейишке карай умтулгула.